кантип айтасың? Мисалы карапайым эл ушу көл байыптардан же ушу ОПКлардан УКМКдай кор болуп жабыр тартканын мен көргөн жокмун. Айта албайм антип. Ушул суроо ачык бойдон калды окшойт. Көрүүчүлөр дагы өзүнүн оюн сөзсүз түрдө жазат го деген. Жазсын. Менин пикирим да, биздин элди, биздин мамлекеттик чиновниктер ошо элди коргойт, мамлекетти коргойт дегендер жайлап талкалап келатат. Мен криминалдар жайлап талкалап келатат деп айта албайм. Мен криминалдарды көрдүм, Батукаевда көрдүм, Рысбегинда көрдүм, Акматбаевдагы, Көлбаевда көрдүм, азыркыларын деле көрүп атам. Булардай 35 жылда биздин президенттердей анын жакындары жайлагандай, кордогондой мен булардан кордук, зомбулукту көргөн жокмун. Хот өзүм генеральный прокурор болдум. Хот булар менен ошол мен андай фактыларды көрө элекмин эле. Да, уламыштар кетет, мындай тегиндей кетет. Мисалы, кээ бирде айтасыңар да, мисалы, мынагу дүйнөлүк деңгээлде Матраев коррупционер табылды, Америкада табылды, Нонград болду деп айтат. Айланай, коррупция болуп, Матраевдин бир нерсени мамлекеттен урдаган мен юрист катары мен али көрө элекмин. Юрист катары мен көрө элекмин. Ал да арам акчаны легализируйт этип байды. Кытай менен Россиянын ортосундагы тамойный мелерден, транснациональный имуществолордон байса байгандар. Ал эмне үчүн анан ушундай эле коррупционер болуп Кыргызстандын атынан анан тиги дүйнө жүзү боюнча биринчи коррупционер Кыргызстанда Матраев деп табылып калды. Жана Көлбай кыргыз криминал дегендей Матраев да коррупционер болуп табылды. Эмне себептен? Мына анализдеп көрөлү, илимий жактан, ар тараптан анализдеп көрөлү. Матраев сен айткандай, ал саясатка аралашып, 2 жолу жогорку кеңешке шайлоодо акчасынын күчү менен мурдагы эски партиялардын баары Запад каржылаган, Москва каржылаган бир нече эски чоң партиялар талкалап салды. Утуп кетти. То есть ошол үчүн Американын партиясын да талкалап салды. Биринчи күндөн берки жаралган Эрк партиясы, Атабекен, Ардабы, коммунисттер бардыгы жарабай калбады акыркы күндөрдө. Ким утуп алды? Матраев партиясы утуп алды. Мекеним Кыргызстан и башкалар. Бул тигилерге жакпайт. Бажына менчикте болуп, ошол себептен байыганын малым да бар. Жүдөбөйт. Малым деп мен айта албайм. Силер спокойно айтып бересиңер да, анан ушуга сотко берип койсоң, анан кайра чычалап жүрөсүңөр. Мен айта албайм. Иликтөөлөр чыкты, тиги соттолду, эми ал расмий маалыматтар. Коррупция менен соттолгон жок да айтып коет. Ал мыйзамсыз байоо боюнча соттолду. Ушул статьяларын карагыла. Коррупция деген эмне үчүн билбейсиңер деп айтып атканым ушу да. Ал мыйзамсыз байоо коррупция деген статья, ал башка статья, ал мамлекеттик чиновниктер. Эмне үчүн эгерде Матраев таможня замы болуп ошончо байып кетсе, директори башчысы эмне кыла албайт? Кулматы. Туура. Ал эмне кыла албайт? Жоопкерчилигин караш керек. 7 жыл эмне үчүн Атамбаев өзү менен иштеп жүргөндө Матраев жүрдү, бир жолу аны коррупционер деп айткан жок. Качан кызматтан кеткенде ал Жээнбеков менен кызматташып баштаганды айтып чыкты. Почему? Мына 10-жылы Атамбаевга мен телефондон айткан жок белем. Сага окшоп наразы болуп айткам да мен, мына жактан оштун таможнясын эл кууп берсе, сен кайра акчасын алып туруп коюп койсуң деп айтып атам. Якобы 400 миң, 700 миң акча алыпсың да кайра койсуң, буякта сооронбай ыйлап атат, оштун эл наразы болуп атат деп оштон телефон чалып атам. Андан кийин 7 жыл отурдум. Мен каякта жүрдүм, Матраев каякта жүрдү. Вот ошон үчүн бизде ким кылмышкер болсо дагы, ким ак карга болсо дагы, ким эме болсо дагы бардыгы ким бийликке келсе ошого яраша болот да. Ошонун саясатына яраша кетет. Мен мыйзамчыл саясатчы, мыйзамчыл адаммын. Мен мыйзамды карайм.